Koldan kelse mага кайра çalıp koyчу. Келеби? Az çal. Sırtından tortkanı mümkün bolot ha? Жок, жүз жерден тартып береличи. Мына жерде. Эми жөн эле чыгарып бербегечи, биз мына жашнакай эле келдик го. Биз кырылышпай эле, урушпай эле турабы? Biz Бауыржан экөөбүз ушинтип иш алып жүргөндө өзгөндө бизге Бауыржанга Шахноза деген эжекебиз чыгыптыр. Азыр Шахноза эжекебиз өзүнүн суроосун өзү айтып берет, көйгөйлүү суроосун. Мен апамдан Бахадыр деген бала Өзбекстан, пас өзгөнлүк Өзбек махалла, Өзбекстан көчөсүнөн болот. 260 000 сом апам менен эжемен карзы бар аны. Ал үйгө берем деп чакырып, үйүнө мен барганымда апам катуу оор азыр. Боруна чейин сахары таркап кеткен. Аны алып келем деп барсам, мени уруп коюп, кайра мен үстүмө заявление жазган экен. Мен повторный жазсам, бүгүн уже мына 15 күн дегенде тергөөчү чакырып, мен ичимде балам менен мени тептиле, балам козголуп калып, кан кетип атат азыр. Жок, сиз немеге барганда, роудуга барганда, ошондо сиздин ошол жумушуңузду алып бараткан тергөөчү тептиби сизди? Ооба, Руслан тепти мени. Руслан деген, э? Ооба. Фамилиясын билбейсиз? Жок. Көргөн күбөлөр барбы ошо тепкен? Бар. Ошол жерде сүйүн тергөөчү тургузуп калды мени. Анан неме жанакы балаңыз жөнүндө айтып аттыңыз эле мектеп боюнча. Мени 2016 Дила деген эже барат, адвокат. Ал каякта түшүнүксүз нерселер менен мени интернетке чыгарып жүрүп, азыр балам мен мектепке бере албайм, өзүм бир жерде иштей албайм, интернетке чыгып кеткен деп. Балам мектепке берсек интернетке чыгып кеткенди баласы дейт. Кыйналып кеттим мен бар жокмун. Эже сиздин интернетке чыкканыңызга Дила деген адвокаттын тиешеси бар. Ошо чыгарган мен. Эмне болуп чыгарды эле? Кандай видео? Bir kız meni pastava kılıp bergen, anısının pas özgörlük. Kız. Азыр ошондо Бауыржан андай роуду барабы? Ооба, азыр роудуга барып, азыр боюнда бар эженин кан агып атты. Анан кийин эмне себептен тепкен? Ошону сурайбыз. Андан кийин ошо Дила деген адвокаттын фамилиясы ким? Абакжанова. Дила Абакжанова деген бул эжени интернетке чыгарып, да ошо интернетке чыгарганда ошондо эмне кылды эле сизге? Жаман сөз айтты, күч колдонду, ошону боюнча кыскача айтып берсеңиз, ошо адвокат боюнча, Дила Абакжанова боюнча. Урган мени. Аны YouTube'da ham бар. Көрсөңөр, биринчи, экинчи, үчүнчү нелерине чейин сериал болуп чыгып кеткен. Ай сайын жаңыланып чыгат. Шахноза поставщик, Шахноза жалап, Шахноза палан. Чарчадым мен. Неме боюнча заявление жазасызбы ошол тепкен боюнча? Ооба. Жазасыз, э? Ооба. Meni balam düşüp kalışta, men korkam, men baldanım üçün yaşıp atam, men жетимдикте çoğalgamdır. Хорошо, да, жүр азыр, роуда барып бүткөлөлү. Макул, сизге рахмат. Siz азыр эми ушул азыр биз турган жер, урматтуу мекендештер, кыргыз элим, биз турган жер Өзгөн шаарынын Борбордук ооруканасы. Азыр сиз ошо тепкенден кийин кан агып, анан кыйналып, бул больницага келип жатасыз эми азыр? Ооба, жаттым мен больницага уже. Больницадан эмне дешти? Жатып баланы сактап калбасаң түшүп калат деп, азыр түшүп кала турган подозрениясы бар экен. 8 неделя, 2 айлык бала түшүп калышты. Анем көтөрүш өзүнчө убакыты көп. 2 айлык болсо ал мени балам. İlacı болсо ошо Русланга бир не көрүп бергилечи мага.
Жүр анда роудуга барабы? Assalamu alaikum. Кандай спекесі? Эрулан Кокулов. Бизге ушул азыр эле больницадан Шахноза деген эже чыкты да. Ушул жерден Руслан деген следователь мени тепти деп больницада жатат ал эжекебизчи. Ошол боюнча суроолор берейин деп келгем да. Кимге кирсек болот? Колдон келсе мага кайра чалып койчу. Келеби? Кран сыртынан тартканы мүмкүн болот, а? Жок, биз жерден тартып береличи. Мына жерде. Эми жөн эле чыгарып бербегечи, биз жашнакай эле келдик го. Биз кырылышпай эле, урушпай эле турабы? Болот менин атым. Сиз менен таанышып кетсем болобу? Мен нөмөрчү министр майор Мехманбаев. Бауыржан, немени билесиз сиз эми азыр бизде 317-буйруктун негизинде. Байке ал баягы 317 мен мурун эле тартып кеткем ал неме мыйзамга жатпайт ал буйрукчу. Министр МВД мыйзамга жатпаган буйрукту бере албайт да. Биз анын жөнүндө өзү тартып кеткенбиз. Анан аны койсоңуз ал жөнүндө келген жокмун мен. Мен жанакы бизге Шахноза, Шахноза деген эжеке кайрылды. Шахноза деген эжекенин биякта Руслан деген следователь тейип салыптыр бүгүн. Азыр больницада жатат да Шахноза эжечи. Ошол боюнча комментарий алганга келгенбиз да. Ушул чындыкпы кандай болду эле депчи. Жок, ал боюнча ал арыз менен кайрылыш керек. Арыз менен кайрылыш керек. Кан агып, Боюнан түшөйүн деген азыр угрозасы бар экен да, ошондойчу. Арыз менен кайрылабыз албетте. Мен баягы келгенден кийин мен эки жакты бирдей карашым керек да, туурабы? Ошол себептен келип атам да менчи. Жүрүңүз анда. Неме ал неме боюнча видео съемка менен кире албайм. Мен видео съемкасы жок, аяка кире албайм, эмне кылмайм? Арыз жазасыз? Жок, мен арыз жазбайм. Жок, кайрылууңузду биз немеге түшүрүп, сиз немеге начальникке. Жок, мен ал суроо боюнча кайрылып аткан жокмун. Мен силерден комментарий алайын деп келдим да. Ал боюнча менин кабарым жок экен. Руслан деген неме ошол жердеби? Тергөөчү. Тергөөчүлөр иш бүтү. Ушул Ким неме старший смены ким бүгүн? Старший смены. Силерде старший смены болуш керек да, жоопту туурабы? Ошол ким? Тергөө башчысы бар. Немени видео съемканы неме кылсаңыз? Видео съемканы эмне кылайын? Жүрүңүз, тергөө башчысына. Бул боюнча киргенге болбойт сизге. Бир жума боло элек Оштун роудусунун начальнигинин кабинетине кирип интервью алып, силер азыр мен Бишкекке ГУВДга кирем да камерамен, мисалы, анан ошондо кандай болот? Бизи ишке тоскоолдук кылбагыла, если бизден Сиздин ишиңизге тоскоолдук кылбайбыз. Биз азыр киребиз, эгер кабыл албаса биз кете беребиз. Бизге барбыр. Ооба. Биз айтып атпаймынбы, биз комментарий алганы келдик. Биз силер менен комментарий алган болсо туруп турун, мен сизге тергөө башчысын. Анда бияка чыгып бергиле анда. Макул. Бирок негизи ал мыйзамсыз, бирок силер неме биз бияка мушташканы келген жокпуз да силер менен. Ошон үчүн күтүп туралы. Хорошо? Assalamu alaikum. Siz bizga emasmi? Yo'q, ne oldu lan? Старший следовательді күтіп атады да біз. Вот. Мен ат Мерлан вот, Кокулов. Біз Замир. Замир байке. Біз неме боюнча келгенбиз, бизге Шахноза деген эжеке кайрылуу жасады. Ушул жерден күндүзү Руслан деген тергөөчү ишке тепти депчи. Анан азыр больницада жаткан экен. Өзгөнүн больницасына ошол жерден келип атабыз да. Биз азыр боюнан түшүү немеси бар экен, коркунуч бар экен да. Ошол боюнча комментарий угал деп бергенбиз. Комментарий беребиз, дежурный тергөөчү. Бул боюнча жуюнун срогу бар, мөөнөтү бар. 1 сутка. 1 сутка мөөнөт ичинде барат. Бизге жуюу катталат. Анан сотрудник урду деп турабыз, ошол боюнча тиги больницадан катталат да, э? Бизде катталат. Больницадан катталат тура эле. Катталат. Катталып 1 сутка мөөнөт ичинде барат да. Ошо. Анан кызмат милиция кызматкерлери урду сөзүңөр билесиңер. Прокатор органына ошолор текшерет. Жок, негизи мындай ошол боюнча комментарий бирөө бере алабы? Болгон же болгон эмес дегендейчи. Жок. Не комментарий?
Ошо болгон жок деп же ушундай болгон деп комментарий бере алабы бирөө? Мен уккан жокмун, көргөндө айтат да. Өзү неме кылат да. Комментарий берет. Ким көрдү, ошо көөлөрдөн сураш керек да. Сүйүн деген неме көргөн дейт. Дагы бир тергөөчү көргөн дейт. Билем аны бир сутканын ичинде ошо зүйүнү мөөнөт бар. Ошо мөөнөттүн ичинде текшеребиз да. Все болду. Сиздин айтканыңыз туурда мен аны унутуп кетиптирмби? Больницага жазылат да, регистрация болот да. Регистрация болот, анан ошо негизинде бизге келип катталат. Зүй номери боюнча анан кийин барышат, текшерет. Анан күч органдар отурган болсо, тиешелүү прокуратура органдарынан кайрылат. Күч орган бири-бирин текшербейт да. Болуптур. Рахмат сизге. Хорошо. Все хорошо. Кабыл алдыганда кеттик биз кайра больницага барып. Ошол катталган билели? А бул мүмкүн болгондор тиги неме ошо больницага барып туруп анан кийин катталбай коюп немесе эле мүмкүн да ошону билели точно анан кийин, э? Макул. Рахмат сизге. Саламатсыздарбы? Келиңиз. Мен атым Эрлан Кукулов болот. Бул эженин кайрылышы боюнча азыр съемка кылып жүрөбүз. Неменин тергөөчүсү териптир бул эжекени. Роудунунчу. Анан ошол боюнча жана немеге ЖБИге түшкөн жокпу деп сурайын деп келген да. Качан болгон? Азыр мен келдим, роддомдон кон токтотол дедим, бияка келдим. Бизге биринчи жолу келишиңиз. Биринчи скорый немеде больницада мен немеге роддомго бардым, кон кетет экен. Сиздин атыңыз ким болот? Фахридин. Фахридин беке, биякта негизи милиция кызматкери болуш керек эле ушундай немелер боюнча жазып алган. Же андай жокпу азыр? Биз сообщение беребиз. Силер бересиңер, э? Ооба. Ошо каттоодон өткөрүп койсоңуз ушинтип неме тергөөчү теип Шахноза деген эжекке өзгөрдүм деп. Фамилияңыз? Нурачан кыз Шахноза, 1991. Saat 3 saat nechida kelgan narsa aytaman, tergov qilib chaqirganda men nechida bo'lib yuragan. Üçten 45 etken. 4'e yedim değil mi? O'zi chaqirib, o'zi chiqib tur, chiqib ket. Nimeni tezlerden kim chiqirdilar? O'zi chaqirgan, shu Ruslan chaqirgan meni telefon qilib. O'zi chiqirgan? 224 nomeri 14 degan nomerdan chalib chaqirgan. Men cho'rniga qo'yibdir. O çalsa bo'laverib, men chala olmadim. Ошондо сиз азыр бияка ошону жазып атасыз да, мындай деп келди, милиция тергенкен деп туурабы? Сотрудник деп, э? Bu yerda ko'rdi tergovchilar, meni turgizdi. Suyunaga tergovchi o'rnidan turgizdi, boqlatib jamash uchun ichim bilan tushib qoldim. Bundan jamashni bundan da jelmadi. Deb qatqirib izdasa, qilishib o'ylasam. Siz belki ошондо каттадыңыз да, бул эжеке өзү. Бизде криминалдык журнал бар, ошого катталып, ошо менен роудага сообщение беребиз.
фамилиясы, данныйсы полностью. Ошо баягы милиция неме тиги тергөөчү урду деген да жазылат да ошол жерге. Ким кабыл алган, анан ошол жактан жазылат. А жанакы неме Сослов деген кайка жазылды? На, эми көчүрөбүз, на биринчи бытовой көчүрөбүз. Сослов больного травму получила известным лицом, сотрудником РОВД. 9 примерно на 6:00. А бул не журнал? Бытовой журнал, буга көчүрөбүз азыр. А, все хорошо. Же ушуну бияка көчүрүп койбойсузбу анда? Азыр көчүрөбүз да ошону. Мына биринчи полный жазып алайын, диагнозун тактап. То есть сиз бияка көчүрүп коюңуз, анан биз кетебиз. Ата кетпейбиз. Сизге чоң рахмат. Жиберип коебуз. Анан сиз жакшы болуп кетиңиз. Aytganingiz. Анан менин WhatsApp номерин билесиз. +996 702 69 68. Эгер дагы бирдеме болсо, байланышып коебуз. Бардыгы мыйзам чегинде сиздин, биздин, башкалардын укугу бирдей болсун. Эч ким кордолбосун. Балаңызды, ичиңиздеги балаңызды Аллах Таалам сактаган болсун. Аз кан кетип атат деп атасыз, а? Каныңыз Кудай кааласа токтоп калсын, балаңызды аман-эсен төрөп алыңыз. Мындай жамандык нерсе эч ким башын салгыл кылбасын. Аял кишини, боюнда бар аялды тепкен эркекке мен сөз айта албаймын. Эч нерсе айта албаймын. Тем более мамлекет кызматкер болуп туруп. Сиз кандай болгон учурда дагы теппеш керек эле, урбаш керек эле, сөкпөш керек эле. Мыйзам чегинде карап жардам бериш керек эле да. Ошол бизден ыраазы болуп койсоң. Ыраазымын мен сизден. Байланышта болосуз. Ооба, мен аларды кечире турган акыбалда эмесминки. Сизге миң рахмат. Макул түшүндүм.